Саламатсыздар, урматтуу коллегалар, урматтуу өкмөт мүчөлөрү. Бактыйыр Эргешевич, сиз азыр кеңири маалымат бердиңиз, маалыматыңызды, докладыңызды уктук. Бир топ алгылыктуу иштер болуп атыптыр. Бактыйыр Эргешевич, ошого утурлай эле бир катар суроолор. Бүгүнкү күндө спалардын тагдыры кандай болуп атат? Канча пайызга жоюлду? АВП айтты сиз. Bir 20%-ке жетпеген эле калып атат. Анткени кээ бир АВПлар жакшы иштеген АВПлар бар. Өзүн ишмердүүлүгүн көрсөтүп атышат да. Кайсы бир кээ бир АВПлар иштей албай атышат, ошол АВПларды биз айыл өкмөттүн балансына өткөзүп атабыз. Ушул туура кадамда негизи толук кандуу эле айыл өкмөттүн балансына өткөрүш керек. Себеби азыр ар бир суу пайдалануучулар ассоциацияларында карыздары бар 5 миллион 10 миллондон. Ошол карыздын айынан же айыл өкмөт ала албай атат, же өздөрү толук кандуу кыла албай атат. Ошого бир чечкиндүү бир кадам кыла алабызбы? Ал боюнча азыр убакыт токтотуп койсоңор. Ал боюнча биз Минфин менен чогуу бүт ушул спаалардын карыздарын иликтеп атабыз. Ошол карыздар алып, ошол акчалар каяка иштетилди, карап атабыз. Ана ошонун баарын ревизия негизинде балким баягы нецелевой болуп калган болсо, ошол жетекчи жооп беришет. Анан кайсы бир ал жерде спор болуп атат, айыл өкмөт өз учурунда мен гарант болом деп печать коюп койгон, азыр карыз болуп калды. Ошол негизинде азыр биз ревизия кылып, такталгандан кийин анан кийин бир чечим чыгарабыз. Аны мен билем ал маселени. Рахмат. Ошого утурлай эле бүгүнкү күндө Жаныбек Калканович, бул сиз кеңири маалыматыңыз болсо керек. Жайыт маселеси кандай болду? Жайыт жоюла турган болдубу? Кандай, канча пайыз жоюлду? Ашер Абдуллаевич, бул жерде дагы ошол жанагы реформанын негизинде жайыттардын бардыгы муниципальный ишканага кирип, жерлерде ошондой болуп атат. Кээ бир жайыт комитеттер өткөзбөгөндөр бар, мисалы 10% ошону өтөлөк, бирок бардыгы муниципалдык ишканага кирип атышат. Бактыйыр Эргешевич, ушул СПА менен жайыттын маселеси бирдей эле да. Анан эми 2 жылдан бери эле айтып келип атабыз, мына жакында өткөзөбүз деп. Күндөн күнгө узап атат да, ошону бир чечип койсок жакшы болмок. Себеби айыл өкмөт өзү жоопкер болсо, сиздерге деле жеңил болмок да. Билесиз бул боюнча. Ошо мындай чечкиндүү кадам менен батыраак кылсак. Аны ишти алып барып атабыз. Өзү негизи жайыт маселелеринин биз азыр жаңы бир долбоорлорду иштеп чыгабыз. Райондун ичиндеги, эгерде айыл өкмөттүн ортосунда бир спор болсо, район өзү чечиш керек. Эгерде эки райондун ортосунда маселе болуп чыкса, анда область өзү чечиш керек. Эки областтын ортосунда эгерде маселе болуп калса, анда биз министрлик чечебиз. Ошон үчүн азыр биринчи биз кадамды азыр айыл өкмөт толугу менен алып кетиш керек. Толугу менен өзүнөн баягы жайыт комитеттер эмес, ушул айыл өкмөттүн балансына туруп, айыл өкмөт өзү тейлеш керек. Аны биз тапшырма берип атабыз, анын үстүнө иш болуп атат. Рахмат. Алмаз Темирбекович, Кара Суу районунда сизге буга чейин дагы бир катар каттарды бергенбиз. Мына колумда дагы турат, жана Бактыйыр Эргешевич, сиз дагы айтып кеттиңиз, скважиналар жана насостук станциялар боюнча. Ошол эле мисалы Жоош айыл өкмөтүндө, Ала Тоо айыл өкмөтүндө, Маада айыл өкмөтүндө, От Садыр айыл өкмөтүндө бир топ айылдарда дайын документ, паспорттору бар скважиналар турат. Жанагы сиз айткан тизменин арасына киргизип, ошолорду дагы бир катар мындай сунуш катары карап чыксаңыздар, Алмаз Темирбекович. Анан эми мен акыркы суроом бул Бактыйыр Эргешевич, райондогу руарлар боюнча дагы мындай 309-токтомдун алкагында кайтарылган жерлерди кайрадан кайтаруу боюнча бир аз маселелер жаралып атат. Ошондо эске алып карап койсоң. Рахмат. Кийинки сөз Акаев Жанарбек Кубанычевичте. Чоң рахмат. Мен